Арыбаңыздар, ардактуу агартуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 32 сабак. Окуучулардын билими үстүртөн болуусунун себептери деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Окуучулардын билиминин формалдуулугу үстүртөдөн болуусунун себептери тууралуу агай бул жерде 24 себепти жазган. Ошону менен тааныштырганга аракет кылабыз. Анда эмесе жакшылап көңүл буруңуздар. Ар бир мугалим бул чыгарылышты угуп жатып, өзүңүздөргө конспекттелеп жазып алсаңыздар да болот. Анткени бул себептердин келип чыгышын алдын алыш үчүн ар бир мугалим ар бир себеп үчүн терең чыгармачылык менен иштөөсү зарыл. Окуучулардын билими үстүртөн болуусунун себептеринин биринчи себеби бул берилген материал абдан көп, бирок убакыт аз. Экинчи, рационалдуу эмес тапшырма көп берилет. Үчүнчү, курулай жаттоо. Демек, окуучуларга берген тапшырмабызды окуучулар жаттап келет, бирок ошонун терең маани, мазмуну, аны анализдеп дагы талдаша албайт. Төртүнчү, термин, түшүнүктү билет, бирок өздөштүрө албайт. Бешинчи, ойлонбой окуу жана жаттоо. Алтынчы, түшүнүктөр ар тараптуу анализ кылынбайт. Окуучулар акылы суроосу менен түшүнүктөр сандыкчасынын ичине кирбейт. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, агайдын акыл эмгегинин маданияты китебинде номер 6 видео сабагыбыз бар. Ажыпок схемасы боюнча суроо берүү маданияты тууралуу. Ошол ажыпок схемасына окуучулар болгон берилген тапшырманы, теманы ошол схемага салса, жакшылап түшүнүктүү жана терең билим алган болушат. 8. Келип чыгышы себеби үйрөнүлбөйт. Ошондой эле практикада пайдаланылбайт. Биз көбүнчөсү, урматтуу кесиптештер, окуучуларга теориялык жактан гана көп маалыматтарды беребиз дагы, ошол эле маалыматтарды практикада пайдаланбайбыз. Ошон үчүн окуучулардын билим деңгээли үстүртөдөн болуп калат. Биздин берген сабактарыбыз окуучулар үчүн айрым учурда таасирдүү болбой калат. Ошондуктан алардын дагы билим деңгээли үстүртөдөн болуп калышынын себептери ушунда экен. Ошондой эле сабактар кайдыгер үстүртөн өтүлөт. Бул дагы биздин урматтуу кесиптештер, биздин бирден бир кемчиликтерибиздин бири. Муну дагы моюнга алып, ушул себептердин үстүнөн иштебейбиз абзел. 12. Кайталоо, бышыктоо, формалдуу гана болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бул жерде дагы агай өтө маанилүү ойду айткан. План программадан калбоо үчүн шашып, жеткиликтүү болбосо да ошол темадан өтүп кете беребиз. Демек, урматтуу кесиптештер, биз ошол план программадан калбоо үчүн өтүп кете беребиз, бирок ошол эле учурда окуучулардын билиминин формалдуулугу ошол учурда үстүртөдөн болуп калышынын бирден бир себеби мына ушунда. Мугалимдин билими үстүртөн. Мугалим методикалык жактан кыйналат. Демек, урматтуу кесиптештер, ар бир мугалим өзүнүн предмети боюнча сөзсүз түрдө кайрадан баштап окуп, ошол программа менен төмөнкү класстардан баштап кайрадан таанышып чыгуусу зарыл. Окуучу билимди мээси менен ойлоп, жүрөгү менен сезип кабыл албайт. Качан гана жүрөгү менен сезип кабыл алганда гана ошол билим жугумдуу болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бул жерде 17 себеп дагы абдан маанилүү. Окуучуларга билим берилет, билгичтик, көндүм, ыкма үйрөтүлүп жасалбайт. Демек, биз буга чейинки сабактарда дагы кеп кылганбыз. Качан гана окуучуларга биз ошол алган билимдерин практика жүзүндө гана өздөрүнө иштетип, ошону турмушта пайдаланганда гана окуучулардын эсинде көпкө сакталат. Кийинки себептер: жаңы тема өздөштүрүлбөй калат. Турмуш менен практика менен байланыштырылбаган. Ошондой эле эреже, закон жана башкалардын аттарын окуучулар билет, бирок мазмунун терең билбейт.
түшүнүп үстүртөдөн болуп калат, жөн гана курулай жаттап калат. Ошон үчүн окуучулардын билим деңгээли үстүртөдөн гана болуусунун бирден бир себептери мына ушулар экен. Урматтуу кесиптештер, сабакты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мугалим да, окуучу да материалды терең, ар тараптуу өздөштүрүүгө жетишпейт. Ошондуктан окуучулардын билим деңгээли, алардын формалдуулугу үстүртөдөн болуп калуусунун себептери мына ушунда. Ар бир мугалим ушул себептердин үстүнөн иштөөгө аракет кылалы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Гапыр Мадаминов агайыбыздын айткан сунуштарын, себептерин эске алалы.